Саламатсыңар балдар. Эгемендик күнү менен жана билим күнү менен куттуктайм. Быйылкы окуу жылындагы алгачкы сабагыбызга кош келиңиздер. Сабактын темасы менин сүйүктүү Кыргызстаным. Сабактын максаттары мекен жөнүндө түшүнүктөрүңөрдү ар тараптан кеңейтесиңер. Мекенди аздиктөөгө тарбияланасыңар. Кыргыз Республикасы Орто Азияда жайгашкан чакан мамлекет экендигин силер эң жакшы билесиңер. Өлкөбүз 1991 жылдан бери 31 августту эгемендик күнү катары белгилеп келет. Ушул эгемендикке жетүү үчүн канчалаган татаал, түйшүктүү жолдорду басып келгендиги бизге белгилүү. Көк асманды тиреген тоолорум, ак булутту жандаган зоолорум, жаратканым сулуулукту бериптир, айтып бүткүс эң бир кооз мекеним. Ала тообуз элимдин тиреги, көк асманга желбирейт желеги, кыргызымдын эрдигин даңтайбыз, бабалардын салтын биз. Кыргыз эли кылымдарды карыткан эл. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына аскасы булут жамган кооз тоолорду, дүйнөдө теңдеши жок табияттын бермети ысык көлдү, түшүм берекеси мол төгүлгөн колпурган өрөөндөрдү, мөлтүр тоо булактары менен дарыяларды асырап жана нукура кооздукта мураска калтырышкан. Силер суусун ичип, абасы менен дем алып жаткан ысык ата районундагы сулуулук, абасынын тазасы, кара топурагы, курорту, тунук суулары, мөңгүлөрү, өсүмдүктөрү тууралуу сөз кылып отурсак сөз жетпей. Туган жериңдин үстүндө өтө этияттап кадам ташта. Анткени бабаларыбыздын жүздөрү бизди жер астынан карап турушат деген экен бир даанышман адам. Мекен кадырын ага зар болгон билет деген эмеспи? Ошондуктан балдар, мекенибизди, кичи мекенибизди, ала тообузду, мектебибизди, керемет жаратылышыбызды азектөөгө, сүйүүгө, аяр мамиле кылууга тийишпиз. Ар бирибиз кыргызстандык экенибизге сыймыктанып, Кыргызстанды сүйөлү жана даңктайлы. Көңүлдөргө сый түнөткөн Кыргызстан, комуз күзү жан дүйнөдө дарылар.